Assalamu алейкум, Кыргыз элим, амансыздарбы? Бүгүнкү күндө числону айта кетейин. 15-июль 2023 жыл. Баткен областынын Карабак айылына караштуу Дөбө айылында жашаймын. Аты жөнүм Умарова Тазагүл Ниязовна. Силерге кайрылып кетерим, кыргыз элим. Улукбек Карбеков элдин аркасынан коррупциялардын бетин ачып, бул Улукбек Карбеков журналист эл үчүн күйгөн адам. Муну камап, жалган жаба боюнча камап атканы бизди өтө өкүндүрүп турат. Биз Улукбек Карбековго жаныбызды бергенге дагы даярбыз. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, сиздин бул бир эле ооз сөзүңүз го. Эмне мынчалык элди кыйнадыңыздар? Эмнеге ушунчалык активный журналисттерди басмырлап жаткандары бизге дайын болуп турат. Кайтып журналисттерге кол тийбеш керек. 1945-жылы согушта дагы журналисттерди немис дагы аткан эмес. Советтердин журналисттерине. Журналисттерге эч ким ошол маалда согушта дагы кол тийгизген эмес экен. 45-жылы согушта. Биз азыр биримдикте туруп, эмнеге өзүбүздүн жакшы чыгаан активист журналисттерибизди кордойбуз? Мынакей өлтүрүп кеткен убактар дагы болгон журналисттер, жакшы журналисттерди. Жакында эле дагы бир журналистибизди урду. Ошого сиз журналисттердин укугуну коргоп беришиңизди суранабыз, урматтуу Садыр Жапаров. Журналисттердин аркасынан эл турат. Өзүңүздүн авторитетиңизди кетирип албаңыз. Эл сизге ишенет, Садыр Жапаров.